Бишкек шаарына дагы 3 тез жардам мунаасын сатып алуу пландалып жатат. Маалыматка караганда шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгы жергиликтүү бюджеттин эсебинен дээрлик 15 миллионго чукул суммага тендер жарыялаган. А классындагы тез жардам мунааларын ушул жылдын соңуна чейин алып келүү пландалууда. Автоунаалардын баасы кымбаттап кеткенине байланыштуу быйылкы жылы 3 эле автоунаа алчудай болуп турабыз. Бирок катышуучулар кандай бааны коюшат, ошого жараша жылдын аягына чейин биз автоунаа алып, дагы кошумча автоунаа алабыз. Андан тышкары билесиңер, ар кайсы донорлук уюмдардан саламаттык сактоо министрлиги тарабынан да машиналар келип турат. Быйыл дагы күтүп атабыз, бирок кайсы мезгилдегилерин убакыт көрсөтөт. Каладагы калктын саны жыл сайын өсүп миллиондон ашты. Мындан улам тейлөөнүн ар тараптуу багытын жакшыртуу талабы күчөп барат. Учурда Бишкек шаардык саламаттыкты сактоо башкармалыгынын базасында 60 тез жардам мунаасы болсо, анын көпчүлүгүнүн эскириги жеткен. Алардын баарын бирдей алмаштырууга чама чаркыбыз жетпесе да, жыл сайын бир-экиден алмаштырып туруу зарыл дешет тийиштүү адистер. Буга чейин калк тарабынан тез жардам кызматына нааразычылык пикирлер айтылып келгени да белгилүү. Чакыруу түшкөн убакыттан бир топ кеч келип, айрым учурларда адам өмүрү өкүнүчтүү жагдай менен аяктап калгандарын мисал келтирүүгө болот. Бирок заман талабына ылайык жыл сайын бул кемчиликтерди жоюу максатында жаңы автоматташтырылган системалар киргизилип, кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу аракети жүрүп жатканы байкалууда дешет шаар тургундары. Жок, андайлар жок. Жок, жакшы. Менин пикиримде эле жакшы, элге жакшы жардам берип кызмат кылып атат. Жок, азыр замандын талабына жараша андай күтүүлөр болбостур деп ойлойм. Өз убагында келип. Өзүм чакырып көргөм, өзүм оптумда болгон. Чакыртканда алган эмес бирок эч ким. Ожидание болуп алынган эмес да вообще. Өзү жакшы эле, адамдарга жардам керек болот да. Ар ким ар кандай ситуацияда болуп калат, ошолорго жардам берип турса жакшы эле болот деп ойлойм. Мен чакырган убакта алар эми жарым саатка жетпей келишкен. Бирок мен чакырыш эмес, мен үйүмдөгүлөр чакыргандарынчы. Анан жакшы эле жардам көрсөткөн, дарысын берген. Чакырса келет убагында. Жеткирип коет. Рахмат айтабыз. Жакшы аракет кылып атышат. Может, унаалары жетишпейт, убагында келбей калгандар, может быть, вызовдор көп болуп атат. Ошон үчүн кармап калышы мүмкүн. Жолдон билем, азыр өткөрбөйбү, кээде машина тосуп калышы мүмкүн. Пробкада, ошон үчүн кечип калышы мүмкүн. Бир жол бирок небереме чакырганбыз, жакшы эле келишет. Чакырып көргөм. Лет 5 назад приехала за 10 минут, аж удивительно, и спасла мне жизнь. Чоң рахмат. Ошол эле учурда тез жардам кызматын көрсөтүүнү жакшыртуу максатында Ак Өргө конушунда тез жардам борбору курулгандыгы маалымдалды. Андан тышкары Көкжар кичи районуна жаңы оорукана курулуп, тез жардам мунаалары үчүн жаңы подстанция куруу пландалып жатыптыр. Катар мамлекетинин каражатында каралган. Ошонун баары бүтүп калса, жыл аягына чейин ал подстанцияны дагы ачабыз. Ал Ак Өргө конушунда жайгашкан. Андан тышкары Көкжар микрорайонунда да билесиздер, биздин поликлиника курулуп атат. Ал дагы жергиликтүү бюджеттин каражатынан, ал поликлиниканын жанына дагы 5 унаага ылайыкталган тез жардам подстанциясы курулат. Ал болсо эми кийинки жылга өтөт окшойт, быйыл бүтпөйт. Маалымат үчүн айтсак, республика боюнча саламаттык сактоо тармагында тез жардам жана кызматтык унааларга болжол менен 70% муктаждык жаралып келген. Жыл башынан бери бул керектөөнүн 35% гана жоюлду. Эскертсек, быйыл Орусиядан 33 тез жардам унаалары алынып келинип, анын 5-өсү Бишкек шаарынын тез жардам борборуна тапшырылса, калганы региондорго жөнөтүлгөн болчу. Нурзада Сыдыкова, Азамат Ахмат уулу, регион, Бишкек шаары.